саламатты Свердловский районунун тургундары. Мен силерди баардыгыңарды чакырып келет деп Шайлообек Атазовду колдогонго баардыгыңар жардам бергиле. Потому что мен Шайлообек Атазовду 2016 жылдан бери биз Ак үйдүн жанына келип, канча келип биз кайрылдык депутаттарга. Кайрылганда бир депутат чыгып да койгон жок. Биздин көйгөйүбүздү бирөө да көтөрүп койгон жок. Анан жакында ушул 6 ай бою иштегенде бир гана Шайлообек Атазовдун сүйлөгөн сөздөрү мага аябай жакты. Потому что бул карапайым эл үчүн чын элден чыккан, карапайым элден чыккан чын патриот бала экен. Мен чын жүрөгүмөн сездим. Биз 2016 жылдан бери сүткөрлөр менен, банктар менен, МККлар, элдин канын ичип жүргөн МККлардын эмелери менен күрөшүп келип атабыз. Карапайым эл акчасын алып төлөп бүтсө деле банктан үйлөрүн чыгара албай канча элдер жабыркап ыйлап жүрөт мына. Канча видеосу да тарады. Атазовдун трибунада чыгып ачык айтканы мага аябай жакты ушу баланы. Канча биз келдик биз Ак үйдүн астына келип, канча кайрылуу жасадык. Карапайым элге жардам бергиле деп. Бирөө да чыгып жардам берип койгон жок. Бир гана Шайлообек Атазов ушу сүткөрлөр боюнча 8%ден ашпасын. Канча элдин, карапайым элдин көз жашы качан тыйылат деп ушу сөз үчүн мен ушу Шайлообек Атазовду колдоймун. Мен баардыгын чакырып келет элем ушу Шайлообек Атазовду колдоон. Бул сүткөрлөр менен күрөшкөнгө бул общий трагедия.